Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Ассаламу алейкум, мусулман калкым. Кирип келген Рамазан айы бизге абдан жакшы күндөрдү берсин. Бизди жараткан Кудай Таалам биздин бардыгыбыздын ниетибизди түз кылып, ыйманыбызды бекем кылып, ырыскыбызды бийик кылып, үй бүлө менен дегеле жер жүзү, дегеле ар бир үй бүлө, жер жүзүндөгү ар бир үй бүлөгө бакыт алып келген жакшы айлардан болсун деп Кудайдан тилеп кетелик. Эми урматтуу мекендештер, силер мындай сурап атышат да, биз кандай кылып диета кармасак болот? Ашказаны ооруган адам орозо кармаса болобу? Боору ооруган адам орозо кармаса болобу деген суроо берип атат да. Мен былтыр болуш керек ушул бир видеомда чыгаргам. Кыскасы, мен кыргыз тили менен, жалпак тил менен силерге кыска түшүндүрүп кетейин. Япониянын 2 окумуштуусу орозо, ачка калуу бул ден соолукка эң чоң пайда экенин айтып, экөө Нобель сыйлыгын алышты да. Булар кантип түшүндүрдү? Булар деген эгерде адам ачка калса, анын бир органында, мисалы, көп клеткалар бар да. Ошол клеткалардын ошол орган ооруп калган болсо, жарымы ооруп калган клеткалар болот дагы, кандайдыр бир проценти. Кандайдыр проценти жакшы иштеп аткан, бизге кызмат кылып аткан клетка болуп саналат да. Мына ошол ачка калганда адам 10 сааттан 14 саатка чейин, 15 саатка чейин ачка кала турган болсо, анда деген ошол ооруп калган клеткаларды жанында турган соо, таза, оорубаган клетка ошону колдонуп өзүнө тамак кылып алат. Мына ушундай маңызы ушундай кеткен бир окуу боюнча булар Нобель сыйлыгын алды. Демек, урматтуу мекендештер, ачка калуу бул бизге чоң пайда алып келет. Сиздин, мисалы, бооруңуз ооруп аткан болсо, мына ошол боордогу ооруп аткан клеткаларды, жанында турган соо клеткалар, ооруган клеткаларды жеп коет дагы ачка калганда. Сиздин ооруган клеткаларыңыз калбай калат. Мындан чыкар кандын ичиндеги клеткалар, ооруп калган клеткаларды оорубаган клеткалар жеп коет. Көрдүңүзбү? Демек, ачка калуу, орозо тутуу бул ден соолукка өтө чоң пайда алып келет деп, азыр мына 2019, эгер адашпасам 2020 экен, ошол япондук окумуштуулар ушундай болуп Нобель сыйлыгын алышты. А муну болсок, мусулман калкы илгери эле орозо тутууну бизге парз кылып койгон экен. Боору ооруса кандай тамактанам деп сурашат, Кандай тамактанса болот? Албетте, сөзсүз түрдө жеңил тамактаныш керек. Эми бизде азыр эмне үчүн орозо кармаганда кээ бирөөлөр ооруп калып атат? Себеби деген кечки тамакты өтө көп тоюп алып атабыз да. Эртең менен албетте жеңил эле жеп, жеңил желпи жеп эле адам оозун жаап атат. Бирок ооз ачканда баягы кечке ачка жүрөт, окуй ушуга көбүрөөк тамак берейинчи, ушуга көбүрөөк тамак жесинчи деген жакшы ниет менен биз көбүрөөк тамак берип коюп атабыз да. Жок. Кечки тамакты дагы, эгерде сиз ден соолугуңузду чың кылам десеңиз, кечки тамакты дагы ошо мен айтып жүргөндөй эле диетаны бир мезгилде бир тамак дегендей, сиз бир эле тамак менен ооз ачыңыз. Мына бүгүн шорпо менен эле ооз ачыңыз. Болду, 1-2 сааттан кийин эгер ушундай эле курсаңыз ачып калса, мөмө-чөмө жеп коюңуз. Эртеси сиз күрүч менен ооз ачыңыз. Андан эртеси мүмкүн сиз борщ менен ооз ачасыз. Андан эртеси мүмкүн сиз эт менен ооз ачасыз. Көрдүңүзбү? Сөзсүз түрдө сууга жана бууга бышырган тамактарды жей берсе болот. Мөмө жемиштерди ошо тамактан кийин 1-2 сааттан кийин дагы жесе болот. Компотторду ичсе болот. Ошон үчүн сиздин ашказаныңыз ооруп атабы, сиздин бооруңуз ооруп атабы? Чынын айтсам, урматтуу мекендештер, бул биздин ниетке жараша болот. Эгерде сиз жок, мен оорубаймын, мен бир өзүмдү Кудайга тапшырып койдум, мен ден соолугумду, Кудай Таалам өзү менин ден соолугумду ошо орозо мезгилинде
өзү башкарып алат деген жакшы ниетти сиз бул жерге жазып кое бериңиз. Албетте сиздин ашказаныңыз ооруйбу, бооруңуз ооруйбу, бутуңуз ооруйбу, башыңыз ооруйбу, деги эле организмдеги өзгөргөн клеткалар, өзгөргөн органдар оору деген нерсе ал баары бир жакшы жакка чечилет да. Ошон үчүн мен бир эле Рамазан айында эмес, деги эле мен адамдарда айтам да, эң негизгиси жакшы болуш үчүн сиз жакшы ниетти жазыңыз мээге деп айтам да. Ошон үчүн жакшы ниет менен орозону кармай берсеңиз болот. Сиз ооруп атам деп атасызбы? Демек сиз ооруп каласыз. Сиз мен ден соолугум чың, мен өзүмдү ошо Рамазан айында мен ден соолугумду тазалайынчы, мен ден соолугумду оңдоюнчу деген ниет менен баштасаңыз, анда сизде эң сонун результат болот. Демек, орозо деген бул тазалануу экен да. Демек, биздеги ооруп калган клеткаларды, жарабай калган клеткаларды, чала өлүп болуп бараткан клеткаларды биздин соо клеткаларыбыз жеп, биздин организмибизди тазалап берет экен. Мен сиздерге Рамазан айында таза, ден соолугу чың болуп, бир айдан кийин абдан сонун ден соолугу чың болууңарды Кудай Тааламдан тилеп кетемин. Дагы бир ирет Рамазан айыңар менен.